Elçilik düşmanlarıyla koyup kalmalar okşayıp. Yok. Birinci mesele, ben bugün elçi kelip geldim. Elçi kelibegenden keyin, bazılançı yok bolgandan keyin, baştan keregi dele joktan keyin, çınını aytganda. Men degende çek turgan mesele yok. Ekинчиден, elçijebиз kelgenden beri el menen жолуккан жок да. Бул elçi деген söz var da, el menen birге болуш керек. Буга чейин көрүп келдик. Болот Жунусов деген элчини көрдүм. Мен 2004 жылдан бeri Москвадамын. 17 жылдан beri. Мен 2007 жылдан beri ушул коомдук ишке тыгыз байланышып, биринчи Каймос деген фонд уюштуруучулардын бири, Кенжирус, Ноокат коомуну түзөгөндөрдүн бири, түзөгөндөрдүн баары эле билет. Ош коомунун жетекчиси болгонмун. Анан бул элчилик менен тыгыз эле сиздер менен иштеп келет. Сиздерге чейин жана Алмаз мырзага мен мына наркотика боюнча көп информация бердим, келип жолугуп турдум да. Сиздерде эл менен коммуникация жок болот. Коммуникация байланыш. Азыр сиз айтып атасыз, коомдун жетекчилери менен сүйлөшөйүн депчи. Бул сиздер 3 жыл аркада кеттиңиздер, 3 жыл мурда сүйлөшүш керек. Не дегенде? Кеч болсо. Кеч болсо, эч болсо кеч болгон жакшы. Коомдун жетекчилери, мисалы үчүн, мен өзүм эле ошол жетекте турган Ноокат коомунда 70 айыл бар. 70 айылда примерно 60 миң адам бар. Ошол ар бири баягы взвод, рота, батальон, полк окшоп, ар бириге бөлүп койгонбуз. Ар бир айылдын жетекчиси, көчөнүн жетекчиси, айыл башчыларынын жетекчиси. Ошол бирге коммуникация жетип турат. Бар бири-бириге байланыш болуп турат. Ошолор менен сиздердин байланышыңыздар жок да. Кула калса болот. Андан эми жакшы. Азыр сиздин айтып аткан маселеңиз бул жакшы. Ошолор менен байланыш кылып. Ошону сындап келдим мен. Анан дагы бир башка маселе, мына сиздерде чат-бот иштеп чыктыңар, электронный почта иштеп чыктыңар, башка консул билдирет деп кылып атасыздар. Болбогон нерсе менен аракет кылып атасыздар да, как белка в колесе дегендейчи. Мен 2 жылдан бери айтып келем, бир мигрант деген приложение чыгарып койгула, Сбербанктеги окшош. Сбербанкты колдонсоң, любой билет болот. Билесиң десең, которуш билем дейт. Мигрант деген эле чыгарып койгула, мына жерде паспорт үчүн мына суроо, эме үчүн мына суроо, кетиш үчүн мына вопрос, мигранттар үчүн патент алыш үчүн мына вопрос, страховка мына вопрос. Ошону эле кылып койсоңор болду. Бир болбогон бир кадам жайдан бир айылы чыгарып койду, ошонун өзүнүн айылы приложениясына. Жөн ошол приложение менен отуруп алып иштейт, малы жоготсо да, мал сатса, үй сатса да ошол менен 21-кылымда иштеп атасыз. Анан чат-бот дейсиздер, чат-ботту простой мигрант эмес, району жетекчи болуп жүргөн мен деле анча башым жетпейт да. Мен интернетте көрүп отурам. Анан азыр ошол бир приложение менен иштеп чыгыңыздар дагы, баарын киргизип коюңуздар. Сиздер эч ким келбейт дагы. Кээ бир күндөр түнкү саат 3тө дагы муң ачылат. Мен бул иши болсом деле толкун ака билет экенсиз, анан телефон көп таркап кетти. Мунаны кылып бериң деп анан сиздерге суроо берем. Маселени чечиш үчүнчү. Башка нерсе коммуникация жок болуп атат да. 1 миллиондой мигрант бар. Биз билет, Московская область азыр толтур эле. Анан мына ошол баягы өткөндө дагы айтып кеттим эле, мынабы мусулманчылыкта дават деген нерсе бар да, агитация дегенчи. Дават, анан мынабы Абдулла Ташевич досубуз жүрөт, бак дават депчи. Ошо наркотика боюнча сиздерде дават жок болот. Анабы 30 күн орозо болсо, бир 20 күн бардым мен ошол эмелерге. Озачага чакырып, ар жерде дават кылып аттым болушунча. Эми көбүнчө жаш балдар келбейт экен. Өзүңүздөр билесиздер, азыр миңдей, по-моему, жатат окшойт адам. Бир баланын апасы чырылдап Биз камалганда. Ооба. Акырмалык боюнча. Мен ошол бир баланын апасы менин үйүмдө чырылдап жатты да. Ошол соседтик классташы ошол баланы ошолор менен тааныштырып туруп киргизип берген. Ал бала өзү жүрөк чалса, мен эч ким жок, мен карман эмесмин, өзү билет дептир. Мен именно Алмаз мырзага келип туруп ошону көрсөттүм. Мына телефон алып келип мына баланы жап калар. Болсом эмдин өкүлчүлүгү бар, карагыла мына баланы. Өзүбүздүн өзүбүз эшонтыйынга посредник кирип кетти. Анан азыр сиздер менен азыр маселени чечебиз десең, элчи эже болгондо өзү менен чечкенин жакшы болот да. Элчи эмнеге элчи бизден качып атат? Биз элчини жебейбиз да, башка кылбайбыз, эчтеке кылбайбыз. Жөн эле түзмө-түз сүйлөшөлү десек, элден качып жүрөт. Анан кийин биз талап кылганга акыбыз бар, эмне дегенде мен төлөгөн, булар төлөгөн налогтун эсебинен айлык алып атасыздар да. Бир өзүнүн собственный ишканасы болсо, өзүнүн менчик ишканасы болсо, мен өзүм билем, мен ишкананы ачып алдым десе болот. Элдин эсебинен жашап аткандан кийин элчи биз менен жолугушат. Туурай айтасыз. Биздин
айтканда жумушка ал жака суранганда айтабыз да биз эмнеге барасыз ушундай элдин кызыкчылык талабын талашабыз жардам беребиз деп анан ошонун баардыгы барам ошон үчүн келгенбиз бияка чындечи талаптарга аттар бар биз ошон үчүн айлык алып атабыз ба силердин талабыңарга ошон үчүнчү анан жана элчинин элчинин баягы жолуктуулугу боюнча мен эми мен деле бир элчинин эмесинде өкүлүмүн да консулдук маселе боюнча мен элчинин заңымын да анан силерге өтүргөн маселем бар тең ошол биздин мен жетектеген бөлүмдүн баягы задачасы боюнча болот да анан элчиге деле ушул маалыматтарды мен көтөрүп берем да мындай проблема бар мындай болот депчи Сіздерде кечеге мен айтып жатқан тағы bir жол елші барып қойса ел барады. Кеше талас тон қойған талас қоңы неме қылды біреуіңіздер барғаныңыздар жоқ. Байтыр ушул жерде жооп берип кетейин ал жака коомдордун ар кандай ишчилер утуп атпайбы анан кээ бир чыгам эмесин эмес сразу силерге ачык айтып кетейин иш той бүтөт тойдун эртесинде бир скандал болуп атат да көп жердечи анан элчи бүтүрүп койчу анан жооп элчиликтин сотрудниги катышса биз аралашып калып атабыз да вот 24 жана ат оюндар боюнча кандай ызы чуу болду анда айрда да элчилик уюштуруп анан тамак жок анан мындай болду анан Bir ol сөйлеп қойды мен ұқтым мен. бул бир факт экинчи факт мен бир өзүм бир диаспоранын эмеси баргам иш чарасыначы барсам ошол иш чара бүткөндө көчөдөн эки биздин жана мушташып бирөө сабап анысы реанимация үчүн биздин водителдер ошол эме болуп жүргөдү Жоқ, сіздер... анан кудай сактасын бир нерсе болуп калса эртең элчилик уюштуруп деп чыгат элчилик уюштуруп мындай болуп бүтүлүп чыгат Жоқ, Бәрі барышыңыздар керек. барышыңыздар керек. Не дегенде сіздер мамлекеттің өкілісіздер. Жоқ, барабыз. Бірінші, отырсаңыз сіз мамлекеттің өкілісіз. Қырғызстан, бұл Москвада чоң Қырғыз конгресс, Қырғыз биримдиги, Қырғыз диаспорасы 3 қауым бар. Ал ошонун сіздер нейтралитет, елімдікеде башка карабайсыздар. Сіз халық сөзіңізді айтып, елшілік болгон, жаңылыктарды баштан айтып, кайда турганды айтып койсоңуздар эле болду да. Азыр мына ишеним телефон дегениңиздер бар, жизнин көтөрбөй турган Жооп бербейт. ошол жооп бербейт деп бирок мен чалсам текшердим жооп бербейт Гудок кете кетпей калат ушундай элечи. мага айтып чалбайт анан мен атайын постоянно текшерип турам өзүмчө аркан телефон мени алып да сразу мен билбейм Сизге сохранить этип алган окшойт. анан азыр дагы бир номер киргиздик голосовой помощник деген неме киргиздик стационар номер тоже жазып алсаңар эндиги айтпасам Ал не приложение байке. именно ошол немесе силерге баягы Бирди вас, экини вас. жок ада эми неме деп